Assalamu alaikum. Алмаз KG YouTube kanalının катталуучулары, мекендештер, баарыңыздарга Америка Кошмо Штатынын Пенсильвания штатынан салам жолдойм. Көптөн бери YouTube каналга чыкпай калдык, анткени жумуш абдан көп болуп атат. Убакыттын тартыштыгына карабастан биз азыр Instagram баракчабыздан көптөгөн маалыматтарды бергенге аракет кылып жатабыз. Азыр мен Instagram баракчанын ссылкасын бул жакка коюп коем. Катталыңыздар. Бизден Instagram баракчага күн сайын 500дөн мекендеш катталып, койгон маалыматтарды көрүп, өзлөрүнүн ойлорун жазып жатышат. Азыр биз Instagram баракчабызда болгон катталуучулардын саны 23.000ден ашты, Кудай буйрса. Азыр мен эс алуучу жайга келип токтодум. Абдан чоң эс алуучу жай экен, Пенсильвания штаты. Бир сирия бул эс алуучу жайын азыр сиздерге көрсөтүп коюп, 2 жумадан бери иштеп атам. Ошо 2 жумада болгон Америкадагы жаңылыктар менен сиздер менен тааныштырам. Көптөгөн мекендештер ар кандай суроолорду берип жатат. Кымбатчылык болуп жатабы? Бензиндин баасы кандай болуп калды? Трак жумушунда кандай өзгөрүүлөр бар? Трактар кымбаттап жатабы? Груздардын баасы кандай болуп атат деген суроолорго жооп катары ушул видеону тартайын деп чечтим. Анда кеттик, достор. 27 heartbeats. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head. Жайды толугу менен кыдырып чыктым, бирок мага эң жаккан жери ол Карагайдын түбүндө могу беседка болду. Ушул беседканын жанына отуруп сиздер менен анча мынча коурашалы. Достор, азыр дүйнө жүзү боюнча баардык жерде кымбатчылык болуп жатат. Бизде дагы солярканын баасы кымбаттап $5 ашкан. Азыр мен турган Пенсильвания штатында солярка эң кымбат штат. Калифорнияда кымбат, анан Пенсильванияда кымбат. Мен өткөндө кетип баратканда Пенсильвания штатында $5.75 болчу. Көбүнчө штаттарда $5 ашкан. Эң арзан штат деп мен сиздерге ар дайым айтам. Бул Норс Каролайна штаты менен Миссури штаты. Миссури штатынан ушул жумада 2 жолу солярка куйдум, $4.85 куйдум. Эң сүйүнткөн нерсе, Америкада солярканын баасы ушул жумада түштү. Баардык жерде $5 өйдө болсо, ушул жумада $4.99 ушундай долларга түштү. Мындай айтканда, Агая штатын алсак, мен жашаган штаттан алсак, эң өйдө көтөрүлгөнү солярканын баасы $5.25 чыккан. Азыр $4.99.
Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, достор, жүк жөнүндө сиздерге айтып берейин. Солярканын баасы өскөнү менен жүктөрдүн баасы өскөн жок. Көптөгөн трак айдаган жигиттер анча-мынча нааразы болуп жүрөт. Кээ бирөөлөрү жумушка да чыкпай койгон күндөрү болду. Негизинен алганда Америкада жүктүн баасы $3 өйдө болгондо кичине көңүлүңүз жакшы болуп калат. Мен Instagram баракчадан көп маалымат берип атам, бирок Россия Федерациясында Instagram'ды жаап салды деп угуп атабыз. Көп мекендештер жазып атат. Алмаз аба, Алмаз иним, эгер маалымат берип калсаң YouTube каналдан көбүрөөк чыгар деп. Ошого сыңары, ошого жараша ушул видеону тартканга аракет кылып жатам. Азыр мен сиздерге ушул бир жумада болгон баягы жүктөрдүн баасы жөнүндө маалымат берейин. Мен бул жумада 2 гана жүк ташып атам. Кээ бир жумаларда 3, кээ бир жумаларда 4 жүк ташып калабыз. Өзүңүздөр билгендей, мен Instagram баракчадагы катталуучуларга кайрылып жатам. Сиздерге айтып бергем. Бул жуманын башында мен Канзас штатынан чыгып, Нью-Йорк штатына келдим. Азыр болсо Нью-Йорк штатынан жүк алып Саус Дакота штатына бартам. Биринчи жүгүм өтө жакшы болгон жок. Бул ортодон ылдый деп койсок болот. Жүккө $5000 төлөп берди. Биз мындай санап турабыз да. Жүктүн баасын алганда жүргөн майлыжга бөлгөндө анан бир сумма чыгат. Эгерде ошол сумма $3 өйдө болсо, бул жакшы жүк деп кете беребиз. Менин Канзастан Нью-Йоркко апарган жүгүмдүн ар бир майлы $2.70 болуп калды. Ал эми азыркы Нью-Йорктон Саус Дакотага алган жүктүн баасы бир майлына $3.09 айланды. Мен деген сөз менен сиздерге айтканда көп мекендештер ишенбей калышы мүмкүн. Анткени мен сиздерге ар дайым жакшылык каалап, Америкага келишсин, буттарына турушсун деп маалымат берип жатам. Сөзүм кургак болбош үчүн азыр мен сиздерге телефонумдан көрсөтөм. Биздин компаниядан жүк бергенде атайын confirmation деп коет, confirmation, load confirmation келип турат. Ошону сиздерге көрсөтөйүн дагы, тастыктап берейин анда, достор. Достор, мына жүктүн баасын тастыкташ үчүн мен өзүм телефонума киришим керек. Телефонума менин ала турган жүгүмдүн маалыматы келип турат. Компания жиберип турат. Мына компания жиберген маалымат. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй Колорадо штаты, мен кечирим сурайм. Канзас эмес, Колорадо штаттан чыгып турмун дагы Нью-Йоркко барып турмун. Мына бул жакта Нью-Йорктун адреси жазылып турат. Андан тышкары бул жакта көптөгөн маалыматтар, жүктүн салмагы бар. Мына көрсөтүп коеюн. 21150 дейт. Биздин эң оор алган салмак бул 45000дин тегерегинде. 9 палет дейт. Анан бул жакта эң негизгиси жүктүн баасы жазылат. Азыр мен сиздерге жүктүн баасын көрсөтөм. Мына бактан чоңураак кылып көрсөтөйүн. Колорадодан Нью-Йоркко жүктүн баасы мына $5000 төлөп берди. Эми азыр сиздерге мен экинчи жүктү көрсөтөйүн. Бу жактан чыгабыз дагы Нью-Йорктон Саус Дакотага алган жүктүн баасын көрөбүз. Мына бул жакта жазылып турат. Нью-Йорк штатынан чыгып Саус Дакота штатына жүктү апарыш керек. Азыр жүктүн баасын сиздерге көрсөтөм. Мына 5100 болду. Достор, мындайча алганда мен Колорадодан Нью-Йоркко апарган жүктүн баасы анча-мынча $100 арзан болду. Андан тышкары кичине көбүрөөк майлы жүрүп койдум. Тескерисине Нью-Йорктон Саус Дакотага алган жүктүн баасы азыраак болду дагы. Жүрө турган майлыжым баягы А точкадан Б точкага жеткире турган узундук кыскараак болуп калды.
Ошон үчүн бул жүк кичине оңураак деп айтса болот. Ошондо мен бир жума иштеп алган жүктүн баасы 10.100 болду. Өзүңүздөр билгендей, мен көп жолу санап көрсөтүп берип жатам. Бензинге кеткен расход, иншуренске кеткен расход, сейфти деген расходдор бар. Тамак ашка кеткен расходдор бар. Жанагы төлөнүүчү платный жолдор бар да. Ошолорго төлөнүүчү расходдон кийин примерно санаганда бир $6.500 бир жуманын пайдасы. Достор, эмнеге мен сиздерге муну көрсөтүп жатам? Сиздерге кичине түшүндүрүп айтып коеюн. Биз тракка отуруп кетип баратканда ар кандай жаңылыктарды көрүп турабыз. Мен как раз Нью-Йоркко баратканда болуш керек. Super KG порталынан миграция боюнча Кыргызстандагы эксперттердин бир түз эфири болду. Мен ошону көргөндө бир четинен күлкүм келди, бир четинен ыйлагым келди. Азыр мен сиздерге түшүндүрүп берем. Ал жактан эң жакшы алган маалыматым, Россиядагы мигранттардын саны 1.603.000.000 деп айтты. 603 миң деди. Ошондо Россияда, кыргызстандык мекендештердин саны 1.063.000 экен. Ошол жактан айтты, Америкадагы кыргызстандык мекендештердин саны 10 миңге жетпейт деп. Эң негизги айта турган нерсе, эгерде мигранттардын баардыгы Россия Федерациясында болсо, азыр Россия Федерациясындагы акыбалды көрүп атабыз. Мага көптөгөн мекендештер жазышат, чалышат, баардыгы айтып жатат. Россияда акыбал күндөн күнгө начарлап баратат. Жумуштар кыскарып баратат. Бизге жасаган отношениялары жаман болуп баратат. Биздин тапкан айлыктар ылдый болуп баратат. Алмаз байке, Алмаз иним бизге жол көрсөтүп, Америкага барганга жардам бербейсиңби дейт. Мен бул нерсени ойлойм, мамлекет тарабынан каралыш керек депчи. Мамлекет бул нерсеге көңүл буруш керек. Өзүңүздөр билгендей, биз өткөн жылы көптөгөн мекендештерге грин карта жөнүндө маалымат берип, грин карталарын толтурушкан. Элементарный эле нерселерди толтуруш керек. Өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө баягы данныйларды гана киргизиш керек болчу. Ошондо көп мекендештер көп билбей, биз көрсөтүп бердик. Анан көптөгөн мекендештер билбейт экен бул эмне экен. Грин карта бул эмне экенин билбейт экен. Бул грин карта деген дүйнө жүзү ойноп жаткан оюн. Муну утуп алган жаран Америкага 10 жылга келип, официальный иштеп, официальный жашаганга уруксат алат. Эгер грин картанын срогу 10 жылдан кийин бүтүп калса, кайра 10 жылга узартса болот. Эгер Америка Кошмо Штатынын граждандыгын алам деген киши грин карта утуп келгенден кийин бир 4-4,5 жылдан кийин атайын бир кыскача экзамен болот, англис тилин текшерет. Ошону тапшыргандан кийин Американын граждандыгын алып, Америка Кошмо Штатынын паспортун колго алат. Мен айтайын деп аткан себебим, көптөгөн мекендештер Россия эле эмес, Европадагы, Южный Кореядагы, Япониядагы, Турциядагы көптөгөн мекендештер мага жазышат да, баардыгы суранышат. Алмаз, көптөгөн жолдорун айтып берчи, кандай визалардын түрлөрү бар, кандай жеңил жолдору бар. Биз Америкага барып, иштеп, бутка туруп, үй бүлөгө жардам берип, ата энебизге жардам берип, Кыргызстанга салымыбызды кошолу деп. Ошол передачада, эксперттер талдаган передачада айтышат. Дүйнөдө жүргөн мигранттар bir жылда 2 миллиард 700 миллион доллар Кыргызстанга жиберишет. Ошол бюджеттин 30%-ын түзөт дагы, ошол бюджетке түшкөн акчалардын аркасында Кыргызстан оңолуп жатат дейт. Анда мигранттардын пайдасы абдан чоң турбайбы? Бюджеттин 30%-ын түшүрсө, топтосо. Анда мындай деп тыянак чыгарсак болот да. Эгерде азыр жылына мигранттар 2 миллиард 700 миллион доллар жиберип атса, бюджеттин 30%-ын түзүп атса, эгерде Россияда жүргөн 1 миллион 63 миң кишини
Америка Кошмо Штатына келгенге жардам берсе мамлекет, анда түшүп жаткан акчаны 4 же 5 эсе көбөйтсөк, анда Кыргызстанга түшкөн пайда көп болот атпайбы? Анда жылына 2 миллиард 700 миллион казынага түшпөй, 4 көлө көбөйтүп койсок 10 миллиардтан ашып кетет атпайбы? Анда 10 миллиардтан ашык мигранттар акча жиберсе Кыргызстан бир жылда эле Кытайдан алган карызынан кутулуп коет атпайбы, достор? Кандай деп ойлойсуздар? Ошол передачада айтып жатат, кыргыздар жалкоо дейт. Биз Кореяга жылына 1600 мекендешти жибергенге аракет кылып жатабыз дейт. Бирок болгону бир 300-400дүн арасындагы мекендештер Кореяга барып иштеп жатышат дейт. Эмнеге 1600 деп түзүлгөндөн кийин 1600 мекендешти Кореяга жибере албайсыңар десе, кыргыздар жалкоо дейт. Кореялыктар айтып атат, кыргыздар жалкоо дейт. Мен бул сөзгө кошулбайм. Кыргыздар жалкоо эмес. Эмне деген мекендештер дүйнө жүзүн кыдырып жүрөт, ошолордун баардыгы эртеден кечке акча тыйын табалы, турмушубузду оңойлуу деп жанталашып иштеп жүрүшөт. Мен бир дагы жалкоо мекендешти Америкадан көргөн жокмун. Жалкоо деген баягы көчөнүн кесилишине туруп алып, эки колу бар, эки буту бар, биздикине караганда эки эсе күчтүү, зыңкыйган чоң жигиттер, кайры сурап турган адамдар ошолор жалкоо болот. Америкадан мен көп көрүп калам, көбү американецтер. Америкага келген ар бир мекендеш эртеден кечке жанталашып иштеп жүрүшөт. Бош убактысы жок. Эгер кыргыз жалкоо болсо, анда мен да жалкоо экенмин да. Анда үйдө жата бербейинби? Жыргап, 2 жумалап, 3 жумалап, айлап иштеген мекендештер бар. Мыякта ар бир убакыт Америкада алтын. Ошон үчүн мен кыргыз жалкоо деген сөзгө кошулбайм. Кыргыз эмгекчил, кыргыз кайсыл жерге барса дагы жолун таап, бутка турганга аракет кылып жанталашып иштешет. Менде Европада көптөгөн тааныш жигиттер бар. Инилер көбүнчөсү. Бардыгы мага жазып калышат. Алмаз байке, биз бул жакта иштеп атабыз. Жаңы келгенде $1700 айына алабыз. Анан опыт алгандан кийин айына $2000 чейин таап иштеп атабыз деп. Алар бир айда тапкан $2000 Америкадагы трака жаңы кирген окуучу, ученик жумасына табат. Өзүнүн трагы жок болсо дагы, өзүнүн трейлери жок болсо дагы компанияга иштеп, майлыжыга иштеп, ар бир майлга 65-70 центтен алып, $2000 1,5-дан 2-ге чейин бир жумада табат. Өзүңүздөр билгендей, мен көп жолу айттым, Американын жакшы жери зарплатаны айына бир бербейт, жумасына бир берип турат. Ошондо бир айда биз 4 жолу айлык алабыз. Эгерде Европадагы кыргыз жигиттер бир айда $2000 тапса, анда Америкада иштеп аткан мекендештер, жаңы трака кирген мекендештер 4 эсе көп акча табат атпайбы? Анда Кыргызстанга жиберип аткан акча жылына 2 миллиард 700 миллион эмес, анда 4 эсеге көбөйтүп коелу. Мен Европаны Америка менен салыштырып атам. Эгер мен Россияны Америка менен салыштырсам, анда 4 эсе эмес, анда 6-7 эсе көп акчалай каражат Кыргызстанга жетет дагы. Кыргызстандын бюджети абдан жакшы пайда көрмөк. Анда мекендештердин бир жылда жиберген пайдасы 10 миллиардтан ашмак, 15 миллиардка чейин бармак. Ошону айтып коеюн дегем, достор. Бул маселе мамлекеттик деңгээлде негизи ойлонуш керек, чечилиш керек. Ошо биздин президент билеби ушундай шартты же билбейби? Билбейм. Астында кандай кишилер иштеп атат? Ошолор жеткириш керек да. Ошо миграционный службада иштеп аткандар жеткириш керек, түшүндүрүп айтыш керек. Бул деген мамлекет менен мамлекеттин ортосунда чечиле турган маселе. Кыргызстан менен Американын мамилеси жакшы го. Кыргызстанда
кой койгон Американын посольствосу турат. Акыбал сонун. Кыргызстандын Америкада кой койгон посольствосу турат. Мен 2 жолу бардым. Акыбал абдан сонун. Бүт баары таптаза, ичинде тынчтык, бүт баары өзүнүн жумушу менен алек болуп атышат. Мамлекеттик деңгээлде сүйлөшсө болот дагы Кыргызстандын баягы миграция боюнча иштеген адамдары президент менен сүйлөшүп, анан Американын чоңдору менен сүйлөшсө болот да. Биз ушундай эки мамлекеттин ортосунда договор түзөлүү, достор. Биздин Кыргыздын Кыргызстанда жашаган адамдар абдан эмгекчил. Америкага барышсын, иштеп силердин экономиканы көтөрүп берсин. Алардын тапкан маянасы Кыргызстанга түшөт дагы какой-то проценти. Ошон менен биздин дагы экономиканы оңдойлу. Биз кичинекей өсүп келаткан мамлекетпиз. Бизге жардам бериңиздер десем, давай дейт да. Ошондой бир договор түзүш керек. Мен президент жөнүндө оюм жакшы. Көптөгөн видеолордо айткам. Президентти колдойм. Президентти эмнеге колдойм? Мен түп-түк анан биздин президенттин кошуна айылынан болгондуктан эмес. Биздин президент аракет кылып абдан жакшынакай иштерди жасап жатат. Мына мурдагы президенттер жашабаган, мурдагы президенттер кумтөрдөн пайдасын көрүп, мамлекетке өткөрбөгөн кумтөрдү, мына кумтөрдүн азабынан түрмөгө камалып, атасынан, энесинен, баласынан айрылып, аягында чыгып келип, айткан сөзүн аткарып, кумтөрдүн 100% акциясын Кыргызстанга өткөрдү. Жакында дагы жүрөк жылыткан нерсе көрүп калдым. Баягы армияны чыңдаш үчүн көптөгөн техниканы алышыптыр. Абдан жаңы техникалар экен. Абдан жакты. Баткенге жиберди чек араны, катуулайлы чек араны колдойлу деп. Мен толугу менен колдойм. Даже керек болсо истребитель деген жанагы акыркы чыккан самолеттерден тизип коюш керек. Жок дегенде бир 10-15-20 алып туруп тизип коюш керек. Канчалык армия күчтүү болсо, мамлекет ошончолук күчтүү болот. Ушу мен ойлоп жаткан нерсени президентибизге ошол жактын астында жүргөн адамдар жеткизип, оюн айтып, Америка Кошмо Штаты менен бир эмгек договорун түзөлү десе абдан сонун болмок. Мага көптөгөн мекендештер жазып турат, чалып турат. Азыр Instagram баракчамда калп айтпайын 9000ден ашык жиберилген каттар окулбай жатат убакыттын жоктугунан. Мекендештерден кечирим сурайм, болгон аракетимди жасап, маалыматымды бергенге аракет кылып жатам, колдон келишинче жооп жазып жатам. Бирок көптөгөн мекендештер жооп жазбайт деп таарынып жатат болуш керек. Жана айткандай, Америкада ар бир мүнөт алтын. Ошо уктай турган убакыттан кичине кытып алып, машина айдай турган убакыттан кичине кытып алып, үй бүлө менен боло турган убакыттан кичине алып алып, анан мекендештерге анча-мынча маалымат бергенге аракет кылып жатабыз. Кудай буйруса жакында 7 май келет. 7 майда өткөн жылы грин картага катышкан мекендештер күтүп жатат. Жаратканыбыз колдосун. Көптөгөн каалап жаткан мекендештерибиз грин карта утуп Америкага келишине мен чын жүрөктөн тилектешмин. Тилекке каршы 200 миңге жакын мекендеш ойнойт болуш керек. Бул жылы рекорд коет. Бирок болгону 2300 грин карта уткан мекендеш гана келе алат. 2300 грин карта быйыл бөлүнгөн. Бир мекендеш ойноп утуп алып, бирок үй бүлөсүндө 5 киши болсо 6 грин картаны бир үй бүлө алып кетет. Ошондо 2300 мекендеш келет, бирок мындай алганда, а может 300, 400, 500 үй бүлө келип калышы мүмкүн. Ошол грин карта оюну мамлекеттик деңгээлде болуш керек, достор. Мен ошентип ойлойм.
Бул грин картаны дүйнө жүзү ойнойт. Дүйнө жүзү ойнойт дагы Америка Кошмо Штаты официально закон менен өзүнүн өлкөсүнө жылына 55 000 адам киргизип атат. Бул ойын көчө чыккан жок да, бүгүн чыккан жок да. Бул 30 жылдан бери ойнолуп жаткан ойын. Ошол грин картаны деген мамлекет жана мамлекеттик телевидениялардан берип адамдарга түшүндүрүп бериш керек да. Биз эмес, блогерлер эмес, фирмалар эмес, мамлекет түшүндүрүш керек. Мамлекеттик деңгээлде болуш керек. Мамлекетте жашаган элдерге айтыш керек. Жыл сайын грин карта ойнолот. Октябрдын башынан ноябрга чейин. Мондай документиңерди даярдаңыздар. Анан биз официальный бир пункттарды ачалы, ошол жака билбегендер келип толтуруңуздар. Америкага барып иштеңиздер. Бутка туруңуздар дагы, анан салган акчаңар биздин бюджетке түшсө, биз бутубузга турабыз. Бир чети өзүңөрдүн дагы турмушуңарды оңдойсуңар. Ата-энеңерге жардам бересиңер, бир туңарыңарга жардам бересиңер деп. Кээде кандай деп айтсам, жаман болуп кетесиң да, ойлонуп отурупчу. Биз эми колдон келген маалыматтарды берип атабыз, бирок бул абдан аз. Бул мамлекеттик деңгээлде болуш керек. Эми биз блогерлердин каналдарында катталуучулар аз эле да. Бизде, например, менде YouTube'да болгону 42 000ден ашыгыраак катталуучу бар. Дүйнө жүзү боюнча. А может ошолордун жарымынан көбү Кыргызстанда жашаган мекендештер болуш керек. Биз берген маалымат бардык мекендештерге жетпейт. Биз Кыргызстан жөнүндө көптөгөн маалыматтарды алып турабыз. Кыйналган үй бүлөлөр көп. Ошол үй бүлөлөргө жардам берсек деген ойлорубуз бар. Ошон үчүн сиздерден суранып кете турган нерсе, биздин каналга катталыңыздар, санын көбөйтүңүздөр. Канчалык сан көп болсо, биз чыгарган видеолор көптөгөн мекендештерге жетип, көп маалымат алат. Азыр 21-кылымда интернеттин учуру кимдин маалыматы көп болсо, баягы астыга койгон максаттары ошончолук көбүрөөк жылат, достор. Билбейм, эми көп маалымат бербесем дагы, анча-мынча маалымат бердим го деп ойлойм. Дагы видеолорду чыгарып турабыз. Кийинки видеодон кезиккенче сак саламатта болуңуздар деп айтаардын астында баягы мен Instagram баракчаны көрсөтүп коеюн. Көп мекендештер таарынбасын, убакыт жок болуп атат. Биздин Instagram Алмаз KG USA. Ылдый жагында сызыкчалар бар. Ушул Instagramга катышсаңыздар, мына 527 видео бар, 23400 катталуучубуз бар. Болгон маалыматтарды берип жатабыз. Анан могул жерде бизде мына мекендештер жазып жатат. Өзүңүздөрдү да көрүп калышыңыздар мүмкүн. Миягында көк точка турат. Көк точка турган мекендештерге мен жооп бере элекмин. Калгандарына колдон келишинче аракет кылып, мына ылдый жагында мына молардын баарына жооп берип жатам. Азыр кетсек көп эле кете беребиз. Бул жагында көк точка турат, ошолорго жооп бере элекмин. Анан могул жеринде дагы жооп бере турган жерде мондай жер бар. Ошол жакта 9+ деп турат, достор. Мына могул жерде 9000ден ашык мекендеш жазды, бирок жооп бергенге убакыт жок болуп атат. Мен ошол убакыттан пайдаланып 1-2 мекендешке азыр жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Так, мен ассаламу алейкум, кандайсыз байке? Дейт, азыр мына могул жерден бир мекендешиме азыр сиздердин көзүнчө жооп бергенге аракет кылайын. Ассаламу алейкум, кандайсыз Алмаз байке дейт. Бул жакта деген эч кандай деле маанилүү нерсе жок экен. Учурашыптыр. Мен дагы салам айтам. Азыр могул жерди көрүп көрөлү. Мына бир мекендештин жазганын азыр сиздерге окуп бергенге аракет кылайын. Ассаламу алейкум Алмаз, кандайсыз? Сенден бир маалымат алайын дедим эле. Америкага күзгө жакын барайын дегем. Трак айдап иштегени, кандай жолдор менен башташ керек? Эмне документтерди жасаш керек? Канча акча даяр болуш керек?
Америкага барыш үчүн заранее рахмат дейт. Бул мекендешиме азыр көрдүңүздөрбү достор? Мен Instagram'dan бир эле мекендешимдин жазганын окуп бердим, кайрылуусун окуп бердим. Баардык мекендештердин жазгандары окшош. Менден сурагандары эле Алмаз Америкага жеткенге жардам бер деп. Ошон үчүн биздин чоңдордон, Кыргыз өлкөсүнүн, Кыргыз мамлекетибиздин чоңдорунан суранып кетет элем. Мындайча айтканда, мамлекеттин бийлиги ким? Мамлекеттин бийлиги эл да. Кыргызстанда жашап жаткан 6,5 миллион эл. А биздин чоңдор болсо ошо элдерге иштеп берип жаткан, элдер нанимат эткен менеджерлер. Ошон үчүн менеджерлер мамлекетте иштеп жаткан мекендештерге жардам берип, Америка Кошмо Штатына келүүгө ар кандай жакшы баягы условияларды түзүп берсе абдан сонун болмок. Достор, ошондой кыскача видео тартып калдым. Анча мынча туура эмес сүйлөп алган сөздөр болсо кечирип коюңуздар. Мен өзүмдүн гана оюмду айттым. Анда эс алып алып жолго чыгалы. Кызыл машкада күтүп калды. Кызыл машкага баралы, анча мынча тамак ачели жолго чыгалы достор. Америкага келип калсаңыздар, KG Line компаниясына кириңиздер.